9 класс geometriya сабагы векторлар, векторлардын суммасы жана айырмасы. Аралыктан окутууда силер менен математика мугалими Тамиреже. Бүгүнкү сабакта вектор түшүнүгү менен таанышасыңар. Барабар векторлорду аныктайсыңар. Векторлорду кошууну жана кемитүүнү аныктайсыңар. Вектор деген эмне? Силер балдар физиканы, механиканы, астрономия, геометрия жана башка илимдерди окуй үйрөнүүдө эки түрдөгү чоңдуктарды билесиңер. Сан маани менен скалярдык чоңдуктар аныкталган. Масса, узундук, убакыт, көлөм чоңдуктары. Сан маани менен бирге багыты берилген чоңдуктарды, мисалы, күч, ылдамдык, ылдамданууну билесиңер. Чоңдуктардын сан маани менен бирге багыты берилсе, вектордук чоңдуктар дешет. Багытталган кесинди вектор деп аталат. Вектор эки чоң тамга менен же бир кичине тамга менен белгиленет дагы үстүнө багыт коюлат. Мисалы үчүн А чекити вектордун башталышы деп аталат. Б чекити акыркы чекити болот. Эки чекиттин аралыгы ал вектордун узундугун аныктайт. Бул жерде силер балдар ар кандай багытта көрсөтүлгөн векторлорду көрүп турасыңар. Багыттарды туш жакка караган. Вектордун узундугуна барабар оң сан вектордун модулу же абсолюттук чоңдугу деп аталат да, төмөндөгүдөй белгиленет. Модулга алынат. Анан сөз жок багыттары көрсөтүлөт, стрелка коюлат. Эки вектордун башталышына акыркы чекиттери дал келип калса, нөл вектор деп аталат дагы, төмөндөгүдөй белгиленет. Үстүнө стрелканын белгиси коюлат. Вектордун белгиси мына. Нөл вектордун узундугу нөлгө барабар, багыты аныксыз. Эгерде А жана Б векторлорунун узундуктары барабар, багыттары бирдей болсо, анда алар барабар векторлор деп аталат дагы, төмөндөгүдөй жазылат. А вектору барабар Б векторуна деп. Эгерде вектордун узундугу бирге барабар болсо, бирдик вектор деп аталат. Мына барабар эки векторду көрүп турасыңар. Алардын багыттары дагы бирдей, узундуктары дагы бирдей болот. Векторлордун суммасы деген эмне? Бизге А, Б вектору берилсин. Түзүү керек С векторун, эки вектордун суммасынан турган. Векторлордун багытын өзгөртпөстөн, үч бурчтуктар эрежеси боюнча, үч бурчтуктар эрежеси деген бар, векторлорду которобуз. Б векторун багытын өзгөртпөй алып келебиз дагы, А векторунун дагы багытын өзгөртпөстөн алып келебиз. Эми А, Б векторлорунун А векторунун акыркы чекитине Б векторунун башталышы коюлат дагы, анан ошол эки вектордун С вектору болсо, А вектору башталган жерге келет дагы, С вектору А жана Б векторлорунун суммасы деп аталат. Векторлорду дагы башка жол менен да кошсо болот экен. Ал жолу жанагыдай эле эки вектор берилсин бизге, А жана Б векторлору параллелограмм эрежеси деп аталат дагы. Төмөндөгүдөй муну да багытын өзгөртпөстөн жылдырып алабыз. Ал эми С вектору, суммадан пайда болгон С вектору, эки вектордун башталыштарынын ортосу менен кетет. Ошондо мына төмөндөгүдөй параллелограмм түзүлгөн үчүн бул параллелограммдар эрежеси деп аталат. Бул вектор эки вектордун суммасы деп аталат. Векторлордун айырмасы деген эмне дейт? Бизге жанагыдай эле эки вектор берилсин. Эми бул жерде жакшылап карап турабыз. Түзүү керек А, Б векторлорунун айырмасын, С деген векторду алышыбыз керек. Ал үчүн векторлордун багытын өзгөртпөстөн эле алып келебиз дагы, мунун баштапкы жагына улабастан алардын экөөнүн башталыштарын бириктиребиз. Карагыла, башталыштары мурдагыда Б вектору мунун акыркы чекити менен уланып атса, сумманы таап атканда. А бул жерде болсо экөөнүн тең башталышы бир жерде болуп атат дагы,
экөөнүн учтары бириккен жер с вектору болот. Мынакей экөөнүн учтары бириккен жер Адан Бны кемитип аткан үчүн мына векторду багыттарын сөз жок карайбыз, башталышын жана аягын. Бул векторлордун айырмасы деп аталат дагы, төмөндөгүдөй жазылат. Үйгө тапшырма: видео сабакты кунт коюп көрүп, аныктамаларды жазып алгыла. Векторлорду кошуу жана кемитүүнүн эрежелерин сүрөттөрү менен көчүргүлө. 174 беттеги номер 1 маселени өз алдынча чыгаргыла. Кийинки сабакта жолугушкуча саламатта